детдомдон чыгып дагы Кубанычбек деген бала негизи Ысык көлдөн Түптөн болот бул. Мен бул Кубанычбек жөнүндө мен жакшы билем. Тура ошол калпакты кийгендигинен баштап звезда кармап кетти дагы, хайп кармап. Себеби бул туура болду да ошол жерде. Буну эл колдоп койду. Себеби Ысык көлдүн губернатору, Ысык көлдүн мэри мисалы ушул баланы колдоп койсо болот эле. кече жакында Кыргызстанда аябай хайп болуп атат. Кубанычбек. Кубанычбекти биз деле тааныйбыз. Аябай жакшы жигит, любитель, аябай сонун чуркайт. Эми бирок мамлекет жакшы колдоо көргөздү. Аябай толтура бизнесмендер үй берип атышат, кийим кече, акча, квартира, керек болсо машина беребиз деп атышат да. Менде суроо. Сен профессионал спортсменсиң, Зияке, любитель спортсмен да. Ал бала өзүн мен мастер спорта международного классамын деп атат да. Ушул жөнүндө оюң кандай? Мен Мына жакыныраак сүйлөсөң. Бул Кубанычбек деген бала негизи Ысык көлдөн Түптөн болот бул. Мен бул Кубанычбек жөнүндө мен жакшы билем. Бул кандай бала? Эми бул детдомдо өскөн. Детдомдо өсүп, ата энеси жок чоңоюп калгандыгы чын. А бирок бул айтып атат, мен мастер спорта международного класса. Өзү ушул суроого эле ал деген эмне? Ошону түшүндүрүп берсең, мисалы мастер спорта. Мастер спорта международного класса деген бул эң жогорку деген. Мисалы Чуркоодо 5-разряд, 4-разряд, КМС, мастер спорт эң высшийси международный класс. Ага, чемпион Азиялер, олимпийский чемпиондор чуркайт. Деңгели ошондой. А бунун деңгели 4-разряд, азыркы учурда. Демек ал чын эле мастер спорта международного классабы? Жок. Эл аралык спорт чебери бол. Эмес. Корочкасын көргөзүп атпайбы бизге? Ушул Кубанычбек жөнүндө мен айтып кетейин. Бул Кубанычбек негизи эле өзүнүн мындай жылдыз сезип кетти. Өзүнүн хайп кармап алды. Бул хайп кармаганына эмне себеп болду? Кече жакында бизде Бишкекте чемпионат болуп өттү, Кыргызстандын чемпионаты. Ошол жерде бул видеону көрдүңүз, бир аз калпак жөнүндө бир аз видео тартып койгон. Бирок ал видеодо Кубанычбек эч кандай катаачылык сүйлөгөн эмес. Баары туура болгондугу үчүн мен Кубанычбекти колдоп койдум эле. Бирок калпакты баарыбыз эле кийебиз. Мен дагы калпак кийем, сиз дагы калпак кийесиз. Бирок калпактын өзүнүн кийе турган жерлери бар. Тура ошол калпакты кийгендигинен баштап звезда кармап кетти дагы, хайп кармап. Себеби бул туура болду да ошол жерде. Буну эл колдоп койду. Ошол жерден бул өзүнү элге тааныштырып, мен эл аралык спорт чеберимин деп атат. Мен мастер спорта международного класса Москвада Московский марафондон толтурганмын деп атат. Эми азыр көрүүчүлөр түшүнбөй калбаш үчүн КМС болуш үчүн канча чуркаш керек? 400 метрде, 800 метрде, анан мастер спорт болуш үчүн ушул нерсени дагы мен айтып коеюн. Кыскача маалымат берип кетсең, көрүүчүлөр билиш керек. 400 метрде, например, 400 метрде КМС чуркаш үчүн 50 секунд. Например, мен КМСмин 400дөн. Еще аны деле баягы эстафетадан толтурганмын. Эстафетадан. Ал эми мастер спорта 48-0. 48. Международный класс 46-45 чуркаш керек. Мен международный класс чуркаш. Бул айтып атат, кечеден группалардан дагы жазып атат. Мен 43 чуркаймын деп атат. 400 метрде. Бул мүмкүнбү? Бул асманды карап атабы? Мировой рекорд. Бул асманды карап сүйлөп атабы? 43 деген бул олимпийский чемпиондор чуркайт. Кайдагы мастер спорт международный? Демек олимпиадада чуркайм деп атканың чындык эле экен да анда. 43 результат менен биз деле башында ойлогонбуз да. Ушунчалык колдоо болуп атат бул балага депчи. Мен мисалы жакшы тааныйм да, 5-6 жылдан бери тааныйм. Кубанычбекти. Анан аябай жакшы болду, кубанч колдоо болуп атат. Ошол шылтоо менен деп турсак, мастер спорт международный класса деген даже мен үчүн ушунча чуркап, любитель болуп чуркатын күчтүү чуркасак деле. Мен үчүн мечта да КМС. КМСтен жогору турат. КМС мечта сиз үчүн, Мечта мен үчүн. Мастер спорт одон жогору турат. Мастер спорт международный классы одон эң бийиги турат да. Көп жарыштарда менден калып жүргөн бала. Мен өзүмдү мактап айтам.
Просто көп жарыштарда калган. ооба ооба. Эми ошондой бала мастер спорт международный классы деп турса, мен КМС Мечтаңыз болса. Ошого түшүнбөй калдым мен кандай болуп кетти. Мен айтам. Аябай өзү негизи аябай жакшы бала. Эми бигундар башында унчукпады. Себеби сүйлөй турган болсоң, көрө албастык кылгандай. Ооба, туура айтасыз. Лично мен өзүмө ошондой ой келди. Ооба. Бул көрө албастык кылгандай эле көрүнүп калабыз да. Ошон үчүн бигундар унчуккан жок деп ойлойм. Мен просто айтайын дегеним, мен Кубанычбектин эмне жагын бааладым. Мисалы, детдомдон чыгып дагы бир ичип кетпей, бомж болуп кетпей, жанагы болуп кетпей, спортсмен болуп чуркап жүрөт да. Ал жагын баалашыбыз керек чын эле. Болгону мен айтайын дегеним, мен таң калдым да. Мисалы, Майсалдын канчалык аракет кылып жүргөнүн билем. Мисалы, мен чуркоого 2 жылдан бери кызыгып жүргөндөн бери кимдин канчалык кыйналып аракет, бул Майсал досум болсо, мисалы, акча жаатында болсун, канчалык кыйналып аракет кылып жүргөнүн билем дагы. Анан кийин кимдир бирөө чыгып туруп, мен эл аралык спорт чеберимин десе, канчалык деңгээлде туура болуп калат. Майсал, эми силердин өзүңүн профессионалдардын өзүңөрдүн группаңар бар. Кубанычбектин ушундай эл аралык спорт чеберимин деп атканын, 400 метрде 43 секундда чуркайм деп атканын көрүп алып туруп, силер кандай сезимде болдуңар? Ошол эле Нурсултан Кеңешбеков кандай эмне деп атат? Мен мына Куба жөнүндө мени Куба көрүп атат. Мен мисалы Куба жөнүндө айта кетейин. Бул Кубанын бул кылган негизи туура эмес. Туура эмес кылып атат. Жок, жанагы видео чыгат. Жанагы айтып аткан видео чыгат. Негизи эле ою кандай болду? Буга чейинки айтканын уже уктук. Профессионал спортсмендер эмне деп атат ушул боюнча? Профессионалдуу спорттор мисалы мага Инстаграмдан көбү жөнөтүп атат. Аха. Кубанын видеолорун. Анан ал видеодон мага жибериштен максат мага мындай смстер көп келип атат. Майсал ака, же болбосо Майсал Лука, же Майсал досум, ар ким жөнөтүп атат дагы. Кубанычбек деген бала бар экен, Кыргызстанда легкий атлетика профессионалдуу бигун. Мастер спорта международного класса чуркайт экен. Ушул баладан сен утулуп каласыңбы, же бул ушунчалык эле күчтүү балабы? Бул чындыгында 2028 эмеге Лос-Анджелеска Олимпиадага даярдык көрүп атыптыр. Ушул чынбы деген сыяктуу сөздөр мага көп келип атат. Ал чындыгында бул сөздөр мага өтө катуу тийип атат. Мен аны өзүм билем, мага канчалык деңгээлде мага катуу тийип атат. Бул бир гана мага эмес, Кыргызстандагы бардык Кыргызстандын сборныйындагы балдарга, кыздарга баары эле билишет. Ошол эле Гүлшана эже дагы Инстаграмдан аябай. Ошондой эле биздин любительдердин деле группасында бар да. Ооба. Анан өзү таштап калды. Мен ишенбегендер үчүн мен мастер спорт международный класстан полный сүрөттөрү менен жиберип коюптур. Как будто эми эл да алдаса майли, эл түшүнбөйт. Бирок бигундарга алдаганы уже аша чапкан футбол жетелинет да. Корошканы жасатып алган. Бул уже билип эле турбайбы? Корошканы жасатып алган. Эгерде корошканы текшерип көрөмүн дей турган болсо, чындыгында бул факт чынбы чын эмеспи? Федерацияга барса текшерип берет. Анан бир нерсеге түшүнбөйм да, Майсал, ошо Кыргызстан жараны болуп туруп, Россияда алган бул кандай? Туура элеби? Ал эле Кыргызстан. Эми балким сүйлөшүп алгандыр ал жактан. Балким кичине тыйын бергендир. Кыргызстан граждан үчүн бербесе керек деп ойлойм эле. Эми мен ал жагын билбейм да. Бул кайсы жол менен алган? Кандай кылып алган? Бирок факт эс, Бирок бул алган. корочкасы бар. Алган. Бирок буну жасатып алган. Себеби Кыргызстанда мен билем да. Канча КМС бар, канча мастер спорт бар. Кыргыз Республикасында азыркы учурда канча эл аралык спорт чебери бар. Мына международный класс айтып. Ооба, международный. Нурсултан Кеңешбеков. Аха. Мастер спорт международного класса. Аха. Гүлшана эже. Гүлшанай Сатарова. Ооба. Аха. Мусулман Жоламанов деген бар. Аха. Эмеден бул Таластан. Күчтүү боло ошол бар мастер международного класса. Айнуска кызы мастер спорт международного класса. Болду. Чапкин бар, Илья Чапкин. Ооба, Мастер ооба. спорт международный. Мен билем, саналуу эле. Мастер спорт канча международный класс. Буну баары билет, мен эмес. Бул Кубанычбек просто так элди алдап атат. Биздин азыр ушул жерде отуруп алып туруп, биз Кубанычбекти тааныйбыз. Биз анын квартира алганда, машина алганда кыпындай да кыжалатчылыгыбыз жок. Тескерисинче сүйүнөбүз. Себеби дос катары ина катары болгон үчүн аябай ооба, сөзсүз түрдө. Неге же болбосун? Машина алсын керек болсо. Болгону
ошол эле чыныгы эл аралык спорт чеберлери Гүшен Айженин оюн көрдүк стористеринен. Нурсултан эмне деп атат? Нурсултан деле бир жагынан капа. Неге капа? Не үчүн капа? Мисалы, Кубанычбекти кара канчалык эл колдоп атат. Бул Кубанычбек айтып атат, мен дедомдо чоңойгонмун, менин ата энем жок деп атат. Анын Кудайга шүгүр 6 саны аман Кубанычбектин. Андан деле оор мисалы көчөдө калган аялдар бар. Жесир аялдар, күйөөсү жок, 5-6 баласы менен көчөдө калып кеткендер бар. Шарты мындан дагы оор. Ошолор деле мисалы турмушта иштешип атат, Кудайга шүгүр кылып эле. А бул мисалы Кубанычбекти кичине эле мындай өзүнүн баягы минус жагын элге айтты. А мен Олимпиадага даярданып атам деди. Эл ошого ишенди. Мастер спорта международный классамын деди. Бул мисалы мен Кубанычбектин жашоосу мага кызык деле эмес. Мен буну бир квартира алып атабы, эл буга акча берип атабы, мен бунун жашоосуна кызыкпаймын. Болгону биздин спортту кошуп, легкая атлетиканын общий сборныйнын балдарына ушул чуркоону бизди уят кылып атат. Мен айтайын деген, биз үчөөбүз азыр Ошто олтуруп алып туруп сүйлөшүп атабыз. Кубанычбекке квартираны Ысык Көл облусунун губернатору Делеке берди. Ошол Нурсултан Кеңешбеков өзү дагы Ысык Көлдөн болот. Эми кара. Эми Нурсултан Кеңешбеков Азияны утуп келгенде Ысык Көл облусунун губернатору эмне белек берди? Кубанычбек Үңкүрдө жашайм деди, а? 2 жылдан бери мен Үңкүрдөн чыкпайм жашайм деди. Ал Үңкүрүнү көрсөң, ал жерде 2 жыл жашаган эмес. Мунун баары калп. Кубанычбек ал жерде 2 жыл жашаган эмес. Бир жакшында да Бишкекте квартираларда жашап жүрөт. Мен угуп атам, билип атам, балдар билишет, муну баары эле билет. Ал жерде жашаганга мүмкүн эмес негизи. А бирок эл ошого ишенип Кубанычбекти колдоп койду. Эми Нурсултан двукратный чемпион Азии болуп келген да? Ирандан. Нурсултанды эч ким колдогон эмес. Даже финанс жагынан эч ким акча берген эмес. Ысык Көлдүн мэри 20 000 сом сертификат берген Нурсултанга. Берген, еще аны дагы Нурсултан өзү чалып атып, 3 ай, 4 ай дегенде арам алган. Азиян чемпиону. Нурсултан деле Көлдөн болот, Чокталдан болот. А Кубанычбек деле Көлдөн болот, бул Түптөн болот. А бирок бул айтып атат, Олимпиадага даярданып атам деп атат. Бул кайсыл Олимпиадага даярданып атат? Бул Олимпиадага барышы мүмкүн эмес. Тескерисинче Нурсултан Кеңешбеков Кудайым буйруса Олимпиадага барышы. Мен Нурсултанга ишенем. Нурсултанда шанс бар. 100% дей албайм, дей албасам деле 80% бунда шанс бар. Эми ал мезгилге Нурсултан ооруп калбаса, ден соолугу болсо, Кудайым ошол күнгө Кудайым колдоп турса. Ооба. Бул 42 километрден Нурсултан лицензия толтурса болот. Себеби 1,5 километр, 3000 метр, 5000 метрден бул өтө оор. Ал кыйын нерсе. Лицензия бул марафондон толтурса болот. Полумарафонду билесиң Нурсултанды Кыргызстандын рекорду 30 жылдан бери, 35 жылдан бери турган рекордуну жаңылап салды. 1,5 километрде деле Нурсултан жаңылаган, 3000 метрде деле Нурсултан жаңылаган, полумарафонду дагы Нурсултан жаңылады. Еще бул общий Центральный Азияны рекорду. Кыргызстандык эмес, Центральный Азияны рекорду болуп эсептелет. айына 70 000 сомдон алып жүргөн казакстандык спортсмендерге караганда 10 000 сомдон алган Нурсултан Кеңешбеков. 10 000 сомдон алган. Кече өзүңөр көрдүңүз мына Россияда, Россиянын чемпионатында. Биринчи орунда. Россиянын мен деген күчтүүлөрү чыкты. Кыргызстан утуп алды. Жөн эле мындай уткан жок. Конкретно Атыров менен утты. Ооба. Бул уже Кыргызстандын мындай деңгээлин көргөзүп коюп атат. Ушул баланы колдобой анан кимди колдойбуз? Муну кече мындай кыргыз эли патриот экен да. Акчасы бар адамдар мындай бир аз мындай жүрөккө тиер сөздү айтып койсо эле ой деп колдошуп кыйкырышып кетет экен дагы. Мен мына акчасы бар бизнесмендерге мындай кайрылат элем да. Карагыла депчи. Кыргызстандын атын эл аралык аренада таанытып жүргөн балдар ушу Нурсултан Кеңешбековго эмне үчүн мисалы квартираны белекке берип жүргөндөр квартира белекке берип кое албайт. Же болбосо мен ойлойм да бул жерде сен айткандай эле медианын орду чоң экен да бул жерде. Медиа кайсы жакта көңүл бурутат, элдер кайсын билет атат, ошону карап туруп жетекчилер деле ошого карап иш кылып атат. Анда демек жеке оюм да. Ооба.
Андан демек Нурсултан мамлекеттен 50 000 сом сертификат алыш үчүн, стипендия алыш үчүн өзүн байкуш кылып көргөзүп кыйкырып чыгыш керекпи, же болбосо барып үңкүрдө жашаш керекпи? Ушундай бир суроолор жаралат да. Менин оюмча мисалы себеби Нурсултан чындап эле капа боло турган нерсе болду да. ооба да. Себеби Ысык көлдүн губернатору, Ысык көлдүн мэри мисалы ушул баланы колдоп койсо болот эле. Эми квартира бербесе дагы хорошо. Кичине суммалай акча берип, мисалы тарых жаратып атат, жок дегенде бир машина мингизип койсо болот да. А мисалы Кубаны эл колдоп коет. Кубаны себеби эл билбейт. Эл билбейт. Билгендери бар, билбегендери көбүрөөк. Куба өзүн экранга алып чыгып сүйлөп койсо, эл ошого ишене берет. Себеби кайсыл спортсмен олимпиадага даярданып аткан адам күнүгө өзүнү Инстаграмга чыгарып, мен олимпиадага даярданып атам деп күнүгө өзүнү реклама кылат. Убактысы жок ага. Ага жок. Бул серьезный нерсе. Нурсултан андай нерсени кылбайт. Эртең Кубанычбек олимпиадага бара албайбы? Буга ким кепилдик бере алат? Мен мисалы 100% айта алам, бул бара албайт. Бул башта Бишкектин обычный эле мына любительдер арасындагы чемпионатты утуп алсын. Кечээ күнү мына 25-чи Диакеден утулган да. Диакадан утулган, анын өзү деле билет. Кечээ Демиранда деле көрдүңүз. Бул мына кечээ 25 февралда Бишкекте чемпионат болуп өттү. Ошол жерде кыздардан утулуп алды. Кубанычбек мына эл олимпиадага барат, чемпионубуз деп сыймыктанып аткан бала кыздардан утулуп калды. Бул чисто звезда кармап, хайп кармап эле, мындай өзүнү элге байкуш көргөзүп, акча алып атат. Анан дагы бир сөз келип калды. Бул ата энем жок деп атпайбы? Бизде сборный Кыргызстанда Александр Салахудинов деген орус бала бар. Орус. Ошонун ата энеси жок. Александр танисаң? Аябай жакшы чуркайт ол. Өтө күчтүү чуркайт, жакшы чуркайт, өзүнүн деңгээлинде мыкты. Ошонун ата энеси жок. Ошо жетим бала. Бирок чуркап жүрөт. Кыргызстандын атынан чыгып атат. Мужик мындай бир элге чыгып, бир мындай өзүнүн мындай мен кыйналып атам же мындай деген жагы жок да. Бул Куба кичине намыстанса болот дейт. Ушунча үй алды, квартира алды мисалы. Эл хорошо мейли акча берди, башка кылды. Ушуга деле шүгүр кыла бербейби? Дал ошо хайп кармабайт. Бул сөздөрдөн кыскача сөз ала турган болсок, бундан кубанычка биз мындай эмне кылып айтабыз да, көрө албастык кылып айтабыз да. Көрө албастык эмес. Просто ошол элди алдабай жакшы жолдор менен деле кылса болот деген. Мен дагы ошону айтам. Мисалы, эл колдоп атат. Мындай элдин колдоосун алыш, мындай жөнөкөй адамдарга буйруган эмес да. Кээ бир адамдарга гана буйруйт. Мен дагы айтат элем, болгону элдин колдоосун жакшы жакка пайдаланып кетсе деп. Чындыкты гана айтып. Чындыкты айтып, ачык эле айтып туруп, жакшы жакка пайдаланып кетсе, сонун болот эле го. Спортту кошпосун. Себеби эртең бизде мындай нерсе болуп калат да. Бизде сборду общий Кыргызстандын сборныйлары бир жерде болуп калат. Мисалы Көлдөбү, Орёндобу, Пичезойдо общий жатсак, тамактанганда деле биз общий тамактанабыз. Мисалы бул жерде Акжол Махмудовдор, баристер, бул жакта дзюдоисттер, плавание, легкая атлетика бөлүнөт да. Анан кокус бирөө жарым сүйлөп коюш мүмкүн да. Легкая атлетикалар мындай эле хайп менен эле акча табасыңар деп койсо, ошо Кубаны деп. Силерге зыян. Балага сөз тийип атат. Вот бизге обидно жери. Ошону алдабай эле, вот спортты кошпой эле, ата энеси жокпу, кыйналып атабы? Лично ошону айтып элге кайрылса, бул уже башка иш да. Турабы жерде? Ал толку жеке өзүнүн ой максаттары жөнүндө ойлоп атат да. Бул жагын ойлой атат. Ошого чоң көйгөй. Ооба. Эми мындай сөз аябай кызып кетти. 1 сааттын ашуун сүйлөп ташташпыз. Эми жыйынтыктайлы. Негизинен эле ошол маекке келип жеткениңер үчүн мындай чоң рахмат. Себеби бул жакта карап келсең, Чурко жакта подкаст деле жок экен да, Кыргызстандачы. Мындай күрөшчүлөр менен подкаст бар, боксчулар менен подкаст бар, бирок Чурко бул мындай королева спорта эмес эле бир жетим спорттой эле Кыргызстанда абал экен азыр. Кыргызстанда негизи королева спорт өзү. Кыргызстанда абал. Ошондой болуп калыптыр. Келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Акыркы суроо, Кыргызстандын именно Чурко жааттагы спортун кандай болсо деп кыялданат элеңер? Ушул суроого жооп берип койгула. Мисалы, элдер кандай чуркап калса, бир 5 жылдан кийин кандай болуп калышын кыялданат элеңиз. Негизи Кыргызстанда
негизи чуркоо спорт түрү эмес, башка спорт турлары деле негизи сүйүнөсүн. Олимпиада оюндарында Кыргызстан желеги мисалы күрөштөрдөн көрөсүң. Футболдон кайсы спорт болосун Кыргызстан желеги бийикте турса аябай чоң сыймык да. ооба Ошонун деңгээлинде чуркоо спорт түрүн деле өнүк турса экен деп кыялданабыз да. Чуркоо сүйүүчүлөр көбөйсө экен. Болуп атат. Аз болсо деле азыр бизде көбүнчө мына частный номад спорт ошол эле уюштуруп атат. Чуркоону колдоп, уюштуруп. Мисалы ошол эле номад спортун уюштурган забегтеринде 5000ге жакын адам чуркайт. Бул деген өтө жакшы көрсөткүч. Ошондой эле ошол мамлекет деле колдосо ошону жакшы болот да. Мамлекет деле ушундай марафондорду уюштуруп, чоң забегтерди уюштуруп, чуркоочуларды колдоп, мисалы күчтүү спортсмендер бар деп Нурсултан Кеңешбек ошолорду колдосо аябай жакшы болот да. Колдосо мен ойлойм Олимпиадада биздин жойгүлүктөр жакшы жыйынтык көрсөтөт деген чоң ишеничим бар. Колдосо эле болот. Буюрса болот. акыркы ушул маегибиз жыйынтыктап туруп бир оюңузду бөлүшүп коюң. Менин оюм биринчиден заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Ушул негизи спортко бул спортту бир адам аркылуу спорт өзгөрүлүп кетиши мүмкүн, көңүл бурулуп кетиши мүмкүн. Мисалы буга чейин бокска эч ким көңүл бурулган эмес. Бир Мунарбек чыгып кетти. ооба Ошонун айынан боксту азыр жакшы колдоп калышты. ооба Бизде ушундай шанс турат Нурсултан Кеңешбек. ооба Ушул бала балким Олимпиадага барып, чемпион боло албаса дагы финалга түшүп, призовой болуп калса эгер, бул тарых. Нурсултан Олимпиадада результат жаратат. буйруса. Ошол аркылуу бизди жакшы колдоп калышы мүмкүн. Ошол эле. Нурсултанда эле эмес, сенде деле шанс бар. Жок, Сен деле чоң максаттарды коюшуң керек да. Ооба, меники деле жакшы. Жок, меники деле эме жакшы, бирок менин деңгээлимде уровеньдер бизде Кыргызстанда 5-6 барбыз да. А бирок биздин алдыбызга караган Нурсултан кыл эле бизден жогоруда. Ошол үчүн бизди баарыбызды алдыга сүйрөп кете турган Нурсултан да. ооба негизи эле жыйынтыктап айтканда чуркоо бул королева спорта. Мен Майсал досум башында мен чуркоо баштаганда айтат эле, бардык спортсмендер спортту аяктап келип кайра чуркап башташат депчи. Себеби алар спортту таштай албайт. Боксердун дагы, күрөшчүң дагы карьерасынын аягында чуркап калат жөн эле депчи. Ошол сыяктуу достор, чуркоо бул аябагандай бир сонун спорт. Сөзсүз түрдө сиз дагы чуркоого сөзсүз түрдө кызыгыңыз. Бул үчүн азыркы учурда өлкөбүздө мамлекет колдобосо дагы өзүбүздө атайын чуркоону сүйүүчүлөрдүн клубтары бар. Ошолорго катталып, мындай коркпостон, уялбастан келип кошулуп, чуркоону өнүктүрүүгө өзүңүздүн салымыңызды кошуңуз. Сиздерге ошол маекке келип, өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшүп кеткениңерге терең ыраазычылык билдирем. Буюрса дагы жакшы күндөрдө жолугайлы. Рахмат, Семир досум. Сага дагы чоң рахмат, ушунчалык бизди сыйлап чакырып, ушул маекке бизди чакырдың. Алла разы болсун досум. Эмелгени көтөрүп. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө ушу элге жакшы сөзүбүздү айтып, ушу талашканыбыз сый боло берсин досум. Чоң рахмат. Силер ооба. Чуркоону таштабадык. Силер болсо сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көргөндөн кийин комментарий калтырып сөзсүз түрдө подписацияны басыңыздар.